23 bölüm. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Теңирдин мына бул майрамдарын ыйык чогулуш деп атоо керек экенин Исраил уулдарына айт. Менин майрамдарым булар. 6 күн иштегиле, ал эми 7-нчи күн ишемби, демалуу күнү, ыйык жыйын күнү. Ал күнү эч кандай иш кылбагыла. Кайсы жерде жашасаңар да, бул күн Теңирдин ишемби күнү. Белгиленген убагында майрамдала турган Теңирдин ыйык жыйындары булар. 1-нчи айдын 14-нчү күнү кечинде Теңирдин Пасах майрамы. Ошол эле айдын 15-нчи күнү Теңирдин ачыткысыз нан майрамы. 7 күн ачыткысыз нан жегиле. Бул майрамдын 1-нчи күнү силерде ыйык жыйын болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. 7 күн катары менен Теңирге курмандык чалгыла. 7-нчи күнү дагы ыйык жыйын болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп жарыяла. Мен силерге берген жерге келип, эгин оро баштаганыңарда эгиниңердин 1-нчи боосун ыйык кызмат кылуучуга алып келгиле. Ыйык кызмат кылуучу боону силер ырайым табууңар үчүн Теңирдин алдына алып барат. Ал аны майрамдын 2-нчи күнү көтөрүп барат. Боону көтөрүп барган күнү Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка кемчилиги жок 1 жылдык козу чалгыла. Аны менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйпанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, анын үстүнө куюла турган гиндин 4/1 бөлүгүнчөлүк шарапты жыты Теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Кудайыңарга ушул курмандыктарды алып келмейинче эч кандай жаңыбышкан буудайдын нанын, куурулган буудай жана жаш буудай жебегиле. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Боону алып келген майрамдын 1-нчи күнүнөн баштап толук 7 жума эсептегиле. 7 жума бүткөндөн кийин жуманын 1-нчи күнүнөн баштап 50 күн эсептеп, ошол күнү Теңирге арнап 1-нчи түшүмдөн нан курмандыгын алып келгиле. Үйүңөрдөн Теңирге 1-нчи түшүм катары нан курмандыгына эйпанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унунан ачыткы кошулуп бышырылган 2 нан алып келгиле. Нан менен кошо эч кемчилиги жок 1 жылдык 7 козу, 1 букачар жана 2 кочкор алып келгиле. Булар Теңирге арналган бүтүндөй өрттөлчү курмандык болсун. Нан курмандыгын жана үстүнө коюлуучу шарапты жыты Теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Ошондой эле күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 текени, тынчтык курмандыгына 1 жаштагы 2 козуну даярдап койгула. Буларды ыйык кызмат кылуучу 1-нчи түшүмдүн наны жана 2 козу менен бирге Теңирдин алдында силкилдетсин. Теңирге арналган ушул ыйык нерселер ыйык кызмат кылуучуга таандык. Ошол күнү элди чакырып ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Эгиниңерди оруп жатканыңарда талааңардын четин орубай калтырып койгула. Жерге чүп калганын албагыла. Аны кембагалдар менен келгиндерге калтыргыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына айт, 7-нчи айдын 1-нчи күнү силер эс ала турган күн, Сурнай майрамы. Ушул күнү ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла, Теңирге курмандык чалгыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Ошондой эле ошол 7-нчи айдын 10-нчу күнү күнөөдөн арылуу күнү силерде ыйык жыйын болсун. Өзүңөрдү орозо менен тыйып Теңирге курмандык чалгыла. Бул күнү эч кандай жумуш кылбагыла. Анткени бул күн күнөөдөн арылуу күнү. Бул күнү ыйык кызмат кылуучулар силерди Теңирдин алдында күнөөңөрдөн тазалашат. Бул күнү өзүн орозо менен тыйбаган адам өз элинин арасынан жок кылынат. Ким бул күнү жумуш кылса, мен ал адамды өз элинин арасынан жок кылам. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Бул күн силер эс алчу ишемби күн. Ушул күнү орозо менен өзүңөрдү тыйгыла. Айдын 9-нчу күнүнүн кечинен баштап эртеси күндүн кечине чейин ишемби күндү майрамдагыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай де. Ошол эле 7-нчи айдын 15-нчи күнү алачыктар майрамы. Бул майрам 7 күнгө созулат. Ал майрамдын 1-нчи күнү ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. 7 күн бою Теңирге курмандык чалгыла. 8-нчи күнү ыйык жыйын өткөргүлө. Теңирге курмандык чалгыла. Бул майрамдын акыркы күнү эч кандай жумуш кылбагыла. Мына ушулар Теңирдин майрамдары. Бул күндөрү ыйык жыйындар өткөрүлсүн. Бул күндөрү Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлчү курмандыкты, нан курмандыктарын, союлуучу курмандыктарды, куюлуучу курмандыктарын өздөрүнүн белгиленген убагында чалгыла. Бул курмандыктар силердин Теңирге арнап Теңирдин ишемби күндөрүндө алып келген курмандыктарыңардан, тартууларыңардан, убада боюнча же өзүңөр каалап алып келген курмандыктарыңардан башка болсун.
Ал эми 7-айдын 15-күнү түшүңөрдү жыйнап жатканыңарда Теңирдин майрамын 7 күн майрамдагыла. Майрамдын 1 жана 8-күнү эс алуу күнү. Майрамдын 1 күнү кооз дарактардын бутактарын, курма дарагынын бутактарын, жазы жалбырактуу жыгачтын бутактарын жана дарыя жээгиндеги кызыл тал бутактарын алып, Кудай Теңириңердин алдында 7 күн көңүл ачкыла. Теңирдин бул майрамын 1 жылда 7 күн майрамдагыла. Бул силердин укум тукумуңарга түбөлүккө калган мыйзам. Аны 7 айда майрамдагыла. Алачыктарда 7 күн жашагыла. Исраилдин ар бир жергиликтүү тургуну алачыкта жашасын. Мен Исраил уулдарын Мисирден алып чыкканда, аларды алачыктарда жашатканымды силердин урпактарыңар биле жүрүшсүн. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Муса мына ушул Теңирдин майрамдары жөнүндө Исраил уулдарына жарыя кылды. 29 забур. Дөөттүн забуру. Кудайдын үйүн оңдоп жаткандагыр. Мени тургузганың үчүн, душмандарымды мага үстөмдүк кылдырбаганың үчүн, Теңир, сени көкөлөтө даңазылайм. Теңирим, Кудайым, мен сага кайрылганда сен мени айыктырдың. Теңир, сен менин жанымды тозоктон алып чыктың. Көргө кирбешим үчүн өзүң мени тирилттиң. Теңирдин ыйыктары ага арнап ырдагыла, анын ыйык ысымын даңктагыла. Анткени ал көз ирмемгиле каарданат. Ал эми ырайымы түбөлүк, кечинде ый кирип келет. Эртең менен болсо кубаныч кирип келет. Мен бейкут жашап турганымда түбөлүккө олку-солку болбойм дегем. Теңирим, өзүңдүн ырайымың менен тоомду бек тургуздуң, бирок жүзүңдү менден жашыргандыктан мен коркуп кеттим. Ошондо мен сага кайрылдым, Теңир, сага жалындым. Көргө киргенде менин канымдан кандай пайда? Топурак сени даңктамак беле, сенин чындыгыңды жарыяламак беле. Теңирим, кулак сал, ырайым кыл. Теңирим, мага жардамчы бол. Сен менин кайгымды шаттыкка айланттың. Үстүмдөгү зумбалды чечип, белимди кубаныч менен курчадың. Жаным сени даңктасын, басылбасын. Теңир, Кудайым, мен сени түбөлүккө даңктаймын. 6 бөлүм. Мен күн астынан дагы бир жамандыкты көрдүм. Бул нерсе адамдар арасында көп кездешет. Кудай адамга байлыкты да, мал-мүлктү да, атак, даңкты да берет. Анын жаны эч нерседен кем эмес, анын каалаганынын баары бар. Бирок Кудай ага аларды пайдаланууга жол бербейт, аларды башка киши пайдаланат. Бул курулай убаракерчилик жана оор дарт. Эгерде кайсы бир адам 100 балалуу болуп, көп жыл жашаса, анын өмүрү дагы узарса, бирок анын жаны жакшылык көрүп ырахаттанбаса, атүгүл аны көмүшпөсө, анда мен ага караганда бойдон түшкөн бала бактылуу дер элем. Анткени ал бекер эле келип караңгылыкка кетти. Анын ысымын караңгылык жашырып коет. Ал күндү көргөн да билген да эмес, тигиге караганда буга тынчыраак. Ал эми тиги 2000 жыл жашап, жакшылык көрүп ырахаттанбаса да, баары эле бир жерге барат эмеспи? Адамдын бүткүл эмгеги кекиртеги үчүн, бирок анын жаны тойбойт. Акылдуу акылсыздын алдында кандай артыкчылыкка ээ? Адамдар менен мамилелешкенди билген жардынын кандай артыкчылыгы бар? Жаны менен адашканча көзү менен көргөн артык. Бул да ошондой эле курулай убаракерчилик жана рухтун кыйналуусу экен. Азыр бар нерсеге мурун эле ат коюлган. Ал адам экени да белгилүү. Анын өзүнөн күчтүү менен талашып тартыша албасы да белгилүү. Түйшүктү арбыткан ушундай нерселер көп. Деги адам үчүн эмне жакшы болду экен? Жашоодо адам үчүн эмне жакшы экенин ким билет? Анын түйшүктүү өмүрү көлөкө сыяктуу өтүп кетет. Адамдын көзү өтүп кеткенден кийин күн астында эмне болорун ага ким айтып берет? 2 бөлүм. Ошентип уулум Машаяк Исадагы ырайым аркылуу күч алган. Көп күбөлөрдүн көзүнчө менден укканыңды башкаларды да үйрөтө ала турган ишенимдүү адамдарга айт. Иса Машаяктын жакшы жоокериндей болуп, кыйынчылыктарга чыда. Эч бир жоокер өзүнүн аскер башчысына жагуу үчүн тиричилик иштерине байланбайт. Мелдешке чыккан адам мелдештин эрежелерин бузса, тааж албайт. Эмгектенген дыйкан алган түшүмүнөн өзү биринчи ооз тийиши керек. Менин айткандарым жөнүндө ойлон, Теңир болсо сага баардыгын түшүнүүгө жардам берет. Дөөттүн тукумунан чыккан, өлүп кайра тирилген Иса Машаякты ар дайым эсиңде сакта. Мен тараткан жакшы кабарда ал жөнүндө ушундай айтылат. Мен ошол жакшы кабар үчүн азап тартып жатам. Атүгүл кылмышкер сыяктуу кишенделдим. Бирок Кудайдын сөзү кишенделбейт. Ошондуктан мен тандалгандар үчүн алар да Машаяк Иса аркылуу куткарылышсын деп баардыгына чыдап жатам. Бул куткарылуу түбөлүк даңк менен коштолот. Бул сөздөр чындык. Эгерде биз аны менен кошо өлгөн болсок, анда аны менен кошо тирилебиз. Эгерде чыдасак, анда аны менен бирге падышачылык кылабыз. Эгерде андан баш тартсак, ал да бизден баш тартат.
Эгерде биз ишенимсиз болсок, ал ишенимдүү бойдон кала берет. Анткени ал өзүнө өзү каршы чыга албайт. Ушуну бардыгынын эсине сал. Теңирдин алдында эскерт, сөз үчүн талашып тартышышпасын. Анткени сөз үчүн талашып тартышуу эч кандай пайда алып келбейт. Тескерисинче, угуп тургандардын башын маң кылат. Кудайдын алдында сыноодон өткөн, уятка калбаган, чындык сөзүн туура жеткирген кызматчы болууга аракеттенген. Пайдасыз куру сөздөрдөн кач. Анткени куру сөз менен алек болгондор адилетсиздик жолунда илгерилешет. Алардын сөзү денеге тараган рак оорусу сыяктуу тарайт. Имене пилет ошондойлордон. Алар кайра тирилүү болуп өттү деп чындыктан четтеп кетишти. Жана кээ бирөөлөрдү ишенимден тайытып жатышат. Бирок Кудайдын бекем негизи бек турат. Анын төмөнкүдөй мөөрү бар. Теңир өзүнө тиешелүүлөрдү билет. Жана Теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин. Бир чоң үйдө алтын жана күмүш идиштер гана эмес, жыгачтан жана чоподон жасалган идиштер да бар. Бирөөлөрү сыйга урунулат, бирөөлөрү күндө урунулат. Ошондуктан ким өзүн ушулардан тазаласа, ал сыйга урунула турган, ыйыкталган, кожоюндун керегине жарай турган жана бардык жакшы иштерге даярдалган идиш болот. Жаштыктын кумарларынан кач. Теңирди чын жүрөктөн чакыруучулар менен бирге адилеттикти, ишенимди, сүйүүнү жана тынчтыкты сактоого умтул. Акылсыз, маанисиз талаш тартыштардан кач. Себеби алар уруш талашты туудурарын билесиң. Теңирдин кулуна урушуп талашууга болбойт. Тескерисинче, ал бардыгына кичпейилдик менен мамиле кылуусу, үйрөтүүгө жөндөмдүү жана сабырдуу болуусу зарыл. Каршы чыккандарга момундук менен насаат айтышы керек. Чындыкты таанып билиш үчүн Кудай аларды тобо кылдырар. Алар өзүнүн эркине баш ийдирүү үчүн туткундап алган шайтандын торунан бошонушар.